Салам достор, менин атым Аку. Менин каналыма кош келипсиздер. Менин каналыма жазылып, комментарий жазып, колдоп коюңуздар. Мен бүгүн мындай окорочканы духовкага жасайм. Мындайча айтканда голендери. Аябай оңой, жеңил тамак. Мен пакетте жасайм. Магинин пакеттерин колдонсоңор болот. Меники мындай эле пакеттер. Өзүм каалаган специяларды кошуп жасайм. Ушундай выгодный болот экен. Арзан дагы, жеңил дагы. Кимде кандай кызыктуу рецепттер болсо, WhatsApp номериме жазыңыздар. Каналыма киргизип, тамагыңыздарды жасап көрөм. Анда эмесе баштайлы. Бул үчүн мага голендери, мындай приправа керек. Ушундай пакет колдоном. Арзан дагы, аябай выгодный да түшөт экен. Укроп, көк чеснок, картошка, бир морковка меники сушеный, ошондой эле пияз, анан окорочканын голендери. Бул жерде мен примерно жарым килодай. Аны эки-экиге бөлөбүз. Өзүбүзгө каалагандай удобный болуп турган порцияга. Аны пакетке сала беребиз. Анын үстүнөн картошканы ушундай кичирээк кусокторго бөлүп ичине салабыз. Баарын аралаштыра беребиз. Ошондой эле морковканы майда турап, пиязды турап, баарын салабыз ичине. Анын үстүнөн чеснок менен укропту салабыз. Чесноктун баарын коштум, укроптун баарын кошкон жокмун. Укроп кичине эле коштум. Ошондой эле туз, мурч, красный перец, универсальный приправа салам. Магинин пакеттерин колдонсоңуздар, мага эч кандай туз эч нерсе кошулбайт. Болгон приправасын салып эле коесуңар болду. Универсальный приправанын примерно жарым пакетиндей салам. Пакет полный салынбайт. Ошондой эле обычный растительное масло. Өзүңүздөргө ылайыктап кошосуздар. Пакеттин оозун бекитип, өзүнүн замочкалары болот, ошол замочкасы менен бекитип, лишний жагын кезип салып, пакетти жакшылап аралаштырып, примерно бир жарым сааттай мариновать эткенге коюп коебуз. Жарым саат өткөндөн кийин духовканы күйгүзүп коюп, духовканын ичине салабыз. Меники обычный духовка, эч кандай газ плитанын, ар кандай айткы эмес болгон 2000 сомдук эле духовка. Меники 220 градуска 45 мүнөттө бышат. Мынакей достор, менин тамагым бышып чыкты. Болгону 40-45 мүнөттө сонун болуп даяр болду. Бул тамак кимдин сковородканын же казаноктун жанына туруп кечке тамаксызган убактысы жок болгон кожойкелер жасаса болот. Мындайча айтканда, жалкоолордун тамагы десем болот. Аябай даамдуу болот экен. Мен основном магинин тамагы менен пакеттер менен жасачумун. Бирок магинин ар бир пакети эле 60 сомдон. Бул менде пакет 6 пакет 70-75 сом эле алгам. Каналыма катталып, комментарий жазып, өзүңүздүн ой пикирлериңизди калтырыңыздар.